Жалал Абад облусунда 19 жаштагы кызды өлтүрүүгө шектелип, 58 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 8 ноябрь күнү болжол менен саат 9:30да Ноокен районунун аймагынан агып өткөн сайдын ичинен 19 жаштагы кыздын киши колдуу болуп каза болгон жансыз денеси табылган. Бул факты боюнча топтолгон материалдар Ноокен райондук милициясында кылмыш кодексинин 122 беренесинен адам өлтүрүү негизинде катталып, кылмыш иши козголгон. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, кылмыштын бетин тез арада ачуу максатында кесипкөй кызматкерлерден турган атайын топ түзүлүп, ыкчам иликтөө иштери башталган. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Жалал Абад облустук милициясынын жана Ноокен Базар Коргон Сузак райондук милицияларынын кылмыш иликтөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан кечиктирилгис түрдө жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында окуяга шектүү катары буга чейин зордуктоо жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгон. Акыркы жолу 2021 жылы баңгизатына байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Сузак районунун тургуну 58 жаштагы ОА аттуу жаран кармалган. Облустук милициядан билдиришкендей, шектүү кызды зордуктоого аракет кылып, каршылык көрсөткөндө аны өлтүргөн. 12 ноябрь күнү шектүү Ноокен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Буга чейин Ноокен районунда 19 жаштагы кыз киши колдуу болгонун жана бул боюнча кылмыш иши козголгонун жергиликтүү милиция маалымдаган. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунан жалпы суммасы 12 миллион 63 миң сомдук мөөнөтү өтүп кеткен дарылар Кыргызстандын аймактарында бөлүштүрүлдү. Бул тууралуу парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында белгилүү болду. Бул тууралуу парламентке Саламаттыкты сактоо министрлиги жашыруун деген гриф менен маалымат берди. Бул ишке ким жооп бере тургандыгы боюнча маалыматтар айтылган жок. Бул маалыматты уккандар болсо, даралардан мурда анын срок кодунасына карап алганды унутпаңыз.